Бул мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан курулуп жаткан Өзгөндөгү биринчи турак жай комплекси. 6,5 гектар аянтта 5 кабаттуу 17 блок үй курулуп жатат. Мында жалпы 1100 батир болот. Экинчи объекти Мырзаке айыл аймагында курулууда. Жалпы 560 батирлүү көп кабаттуу турак жай комплекси үчүн 1 гектар жер аянты трансформацияланып берилген. Мындагы 7 блоктун ар бири 12 кабаттан болот. Биз ушул жерлерде жергиликтүү бийликтерге ГИКке ылайыктуу жерлерди ошол биргеликте көп кабаттуу үй салуу боюнча жерлерди анализ кылып, инвентаризация кылып, баягы жерди жеке менчиктерге бере бербей, ушу көп кабаттуу куруу боюнча канализация маселесин, саркындуу сулар маселесин чечип, ушул жол менен андан кийин турак жай маселесин чечүүгө иштер жүрүп атат. Эки даректетен курулуп жаткан турак үйлөрдүн сапаты көзөмөлдө. Тынымсыз мониторинг жүргүзүлүп турат. Келерки жылдын күз айларында пайдаланууга бериле турган үйлөр кирип эле жашай бере турган шартта даяр тапшырылат. Мына ушул ипотекадан ак өргөлүү болсом деп арыз таштап кезекке катталгандардын бири Жазгүл Тешебаева. 17 жылдан бери кыргыз тили жана адабияты сабагынан билим берип, мектепте мугалим. Үйгө муктаж болгон жарандардын баар жоонун кубанычы оюна батпай турган учуру, анткени мына мамлекет тарабынан колдоо иретинде үйгө муктаж болуп тургандарга берилет деп, баштапкы төлөмү жок 4% менен берилет деп арыздарды кабыл алды. Баарыбыз үйгө муктаж адамдар барып арыздарыбызды бердик. Буюрса ушул бүтүп калып, жакын күндө үй менен камсыз болобуз деген максатта турабыз. Жалпы жонунан Өзгөн районунда 1650 ипотекалык батир курулуп жатат. Жергиликтүү бийлик келерки жылы дагы башка ипотекалык турак жай комплекстеринин курулушу башталарын билдирет. Анткени ушул тапта аймакта 40 миңдей жаран турак жай жана жер алуу үчүн кезекте турат. Ушул эки объекттин курулушу бүтсө, биз ошо Өзгөн шаарынын четиндеги баштоо айыл өкмөтүнөн 2 контурдан бири 6 гектар, бири 5 гектар жерден ГИКке өткөзүп, азыркы даярдоо документтерин жүргүзүп атабыз. Канализация кошконго шарттары бар. Ушу эки объект бүткөндөн кийин дароо эле ушул 5 гектар жана 6 гектар, жалпысынан 11 гектар жерде көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталат. Мамлекеттик ипотекалык компаниясы куруп жаткан бул үйлөрдүн батир алууну каалагандар электрондук кезекке туруусу зарыл. Батирлер Менин үйүм программасынын алкагында 4 жана 8% чен менен 25 жылга чейин бөлүп төлөө шарты менен берилет. Миргүл Бокошова, Айбек Үсөн, Ала Тоо 24, Ош.